Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту менен Борбор Азиядагы Америка университети биргелешип, кыргыздын көнүрбөс мурасы болгон Манас эпосуна арналган сайт түзүштү. Борбор Азиядагы Америка университети менен биргелешкен Кыргызстан Республикасынын Илимдер академиясы менен биргелешкен ийгиликтүү долбоорлордун бири деп жаңылышпайм. Себеп дегенде эң негизги максатыбыз ошол эпоско болгон сүйүүнү, эпоско болгон сый урматты такыр башкача өзгөртсөк деген максат. Себеп дегенде ошол Манас боюнча бирдиктүү база данлык же болбосо бирдиктүү сайт ушул күнгө чейин болгон эмес. Ошондуктан биз Манас Discover деген сайтты түзүп, ал жакта манасчылардын өмүр баяны, Манас эпосунун варианттарын ар бир жанагы академиядан өткөн, анан Манас эпосуна байланыштуу кандай десемге илимий иштер, макалалар, сайттар, жалпы эле Манас дүйнөнүн, Манас эпосуна арналган баардык маалыматтарды бир сайтка камтып элге кызмат кылсак деген негизги максатыбыз ошол болду. Сайтты түзүүнүн негизги максаты Манас эпосунун тексттери, илимий ачылыштар жана башка көптөгөн Манаска байланыштуу эмгектерди электрондук форматка өткөрүп, интернет желесине жайгаштыруу. Ошону менен бирге дүйнөдөгү бардык окумуштууларга, студенттерге, жалпы эпос сүйүүчү окурмандарга Манас тууралуу маалыматтарга оңой жана тез жетүүгө шарт түзүп берүү болуп саналат. Бул сайттын негизги өзөгүн төмөнкүлөр түзөт. Манас эпосунун варианттары, эпостун кол жазмаларынын үлгүлөрү, монографиялар, диссертациялар, илимий жана көркөм публицистикалык макалалар, Манас таануу дисциплинасына арналган окуу китептери, манасчылардын өмүр баяндары жана башка Манас жана манасчыларга байланыштуу эмгектер. Сайттын мазмуну улам жаңы жарыяланган эмгектер менен толукталып турат. Борбор Азиядагы Америка университетинин эң башкы максаты бул жаңы муунга, өсүп келаткан муунга билим берүү. Ошол себептен бул долбоор билим берүүдөгү эң башкы долбоор болгондугунун атынан биз ушул долбоорду каржылоого, ушул долбоорду колдоого ниет кылдык. Ошол себептен мен ойлойм, бул Манасты Кыргызстанда жана анын тышында жайылтууда эң башкы долбоорлордун бири болуп эсептелинет.